Мына программа суланууда урматтуу теле көрүүчүлөр, ал эми биздин студиябызга келген конок бар, тааныштыралы. Барыбыз азыркы учурда көптөгөн кинотеатрларда коюлуп элге тартууланууда Көк бөрү кинотасмасынын режиссеру Руслан Акун. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы. Дароо эле мындай суроо берели, Көк бөрүнү элдер кандай көрүп атышат? Кудай буйрса жакшы, Кудай жалгап, мындай деле өтө бир курч сын пикир уга элекпиз. Кудай буйрса ошону эми негизи бул Көк бөрү болгондуктан, Көк бөрү жөнүндө алгачкы тасма болгондуктан биз аны чоң жоопкерчиликти башынан эле сезгенбиз. Анан сценарий жазганда деле, кийин тартканда ар бир нерсе кылдаттык менен өтө бир эме мындай кылдаттык мамиле менен аракет кылдык да, күч жумшап. Анан эми бизде киночулар айтат, экран көрсөтөт депчи. Элдин өзү кандай кабыл алат, кандай баамдайт, аны эч качан алдын ала айта албайсың. Бирок азырынча Кудай буйрса жакшы. Өтө чоң сын пикир айтыла элек, Элге кенен таралган тасмаларыңыздардан ошол баягы Салам Нью-Йорк, Апамды издеп деген кинолор. Менин көз карашым боюнча сиздин бара-бара кино тартканыңыз мындай башкача бир жанданып, профессионалдуулук менен тартылып баштады деп мен көз карашым ошондой болуп атат да. Сиз үчүн ошол кинолор менен салыштырганда Көк бөрү кандай тартылды? Негизи Көк бөрү биз мурунтадан тартсак деп жүргөнбүз да. Анан ушу биздин командабыз барыбыз, мен ушу билим болобу, тажрыйба болобу, кандайдыр бир чеберчилик болобу, кичине бышал элек. Анан Апамды издеп тасмасынан кийин ойлоп көрсөк, карап көрсөк, ушу биздин команда толугу менен эле мындай бышып даяр болуп калыптыр. Анан ошонун артынан ушу Көк бөрүгө кириштик да. Анан ушу кинодон киного биз көбүрөөк жаңы деңгээлге жеткенге аракет кылып, жаңы тоскоолдуктарды мындай багынтырганга аракет кылсак, ошондо ойлойм, мындай биз да өсүп өнүгөбүзбү депчи. Мисалы, Көк бөрү бул Кыргыздын улуттук оюну, Ошол эле учурда казак боордошторундагы оюну катары көрүп жүрөбүз. Эки эл мыкты ойногон эл болуп саналып келип атат. Анан Көк бөрүнү тартууга идея эмне болуп келди эле сизге? Балким ушул бир жылдары кыргыз-казак беттешип Казакстанда өтүп келди эле Көк бөрү. Балким ошондон кийин идея келдиби сизге? Жок. Бияка негизи эле мындай кыргыз-казактын тирешүүсүнүн эч тиешеси жок. Анан дагы ушул оюнду, спорту да саясатка аралаштырып атпайбы? Анын да чечеси жок. Негизи Көк бөрүнү эң биринчи жактырганы, биринчиден мындай спорт жок. Экинчиден андай спортсмендер жок дүйнөдө, негизи да. Үчүнчүдөн бул команданын оюну, ошонун арасындагы жанагы конфликт, ошонун арасында тирешүүлөр болгондуктан бул кино үчүн эң сонун материал да. Анан ошонун дагы экшен катары жанагындай жаңы трюктар менен заманбап тартса, мен ойлочумун, бул дайыма мындай суктанарлык бир киного материал болот депчи. Анан ошонун артынан көпкө мындай камданып жүрдүк, анан убакыты келди деп чечкиндүүлүк менен кириштик да. Канча убакытта тартылып өттү? Баш аягы 1,5 жыл саптадык. 1,5 жыл. Кино тартуу учурунда көп кызыктар болду болуш керек, анан биз да угуп калдык, ушул режиссердун өзүн ат тепкен деп. Ушундай болду беле? Ооба. Биз негизи аттарды да атайын 4 ай камдашкан. Биздин Кыргызстанда даярдоо, Кыргызстандын каскадерлор гильдиясы 4 ай мурун аттарды тандап алып, алар тандап, анан таптап, анан аттар да бири-бирине көнүп калат экен да. Анан съемка учурунда массовканын аттары келип калды. Анан Ахиллес келип калды. Анан алар чоочун аттарын бар айгырларын бири-бирине жытташып эле кыжалат болуп атышкан да. Анан мен мурун көнүп калгам, аттар каскадерлор спокойно турганчы. Анан ошондой эле адатынча кирип кеткем да. Анан чоочун аттарга болгон үчүн окшойт. Алыс эле турган ат көрсө ал бурулуп келип тургандан мени белге тээп салган да. Белге тээп ошол жерден эч нерсе болгон жоксузбу?
кичинекей эки сөөгүм сынып тур, бирок Кудай чоң сактады. Омуртканын жанындагы эки сөөгү жана канатчасы. Омуртка өзү аман эсен калды да, Кудай ошол сактады. учурда мындай ойлор келип кеткен жокпу? Ай, ушундай көкбөрүн тартпай эле койбой деген. Жок, мен эң биринчи оюма келген жатып алып, билем мындай съемка эмне болот дедим да. Кандай болот деди. Анан омурткам аман болсо экен дедим да. Кино жарымдап калды эле. Бутуңду кыймылдат деп атат да. Мына нервтери жакшыбы деп. Буттан кыймылдаткандан коркуп атам да. Кыймылдатпасам, кыймылдай албасам эмне болом депчи. Анан Кудай чоң сактады. Кудай сактаптыр, э? Ооба. Анан кинону көрүп, кинону эми баягы көрө элекпиз, буюрса жакында көрөбүз. Трейлеринде көрүп отуруп, жанагы ошол актерлор, каскадерлордун иштөөсү, ошо каскадерлордун трюктарды жасаганы, аттан кулагандары, аттардын өздөрүнүн кулагандары, бир өзгөчө бир сонун эффект бериптир киного. Баягы Көкбөрү өзү ошондой оюнго. Ал Көкбөрүдө эле болот ошондой нерсе. Анан чыныгы мырзалар ойнойт, чыныгы эр жигиттер ойнойт дегендер. Анан каскадерлорду тандаганда анын арасында өздөрү деле актерлор деле ойношуптур, каскадер эместер деле, Эмиль Эсеналиев аттуу актерлор сыяктуу. Кандай болуп атты ошол трюктарды жасап атканда? Негизи ушу биз башында эметкенде киришип атканда эле билгенбиз, каскадерлор эң күчтүү болуш керек. Муну тартканга жараша же ошол оюнду өтө мыкты деңгээлде көрсөтүш керек же тартпай эле коюш керек да. Анан биздин ушу каскадерлор аябай баа бердик. Эң мыкты, өзүнүн ишин берген, кесипкөй, мыкты жигиттер экен. Алып напчыбайт, башын оорутпайт, кылчу нерсесин унчукпай барып кылып, кайра жака барып бүтүп турушат да. Анан ошо жыгылганды баардыгын өзүлөрү кылды, жана трюктун баарын өзүлөрү ойлоп таап. Анан Казакстандан да каскадерлор келди, алар бир топ болуп иштеткен да. Кыргыз казак ушу биригип каскадерлук топ ачкан, анан Номад деген. Голливуддун чоң тасмаларында, проектлеринде иштешет. Анан биз да ошолор келип иштешкенге аябай сыймыктандык. Анан Карабой деген айылдын Көкбөрү командасы бар. Анан Жолдошбек Карабалаев деген байке жетектейт. Кадимки эле Көкбөрү ойногондор. Ошол жигиттер дагы эртеби кечпи, суукта, ысыкта, жаанда туруп, алар дагы аябай чоң салым кошту. Келип жанагы Көкбөрүгө таандык трюктарды жасашты. Келип тайказанга секирип кирген, эңген, ыргыткан, ошолордун баардыгын да жасап аябай жардам беришти. Аларга да аябай ыраазыбыз. Анан Эмиль болсо, Эмиль, Асылхан, Кайнардын ролун аткарган Жума Мамакеев жигиттер, алар болгон өзүнүн трюктарынын көбүнчөсүн өзүлөрү аткарды. Жума мисалга алсак, өзү улакчы, болгон трюктарын секирген, киргенин, эңгенин, келип какканды, жыкканды баарын өзү кылды да. Эмилди биз болсо ошо улакты карматып алып туруп атка сүйрөдүк. Чын эле сүйрөлгөн. Чын эле сүйрөлгөн, бети башына оозуна кум кирип. Анан аттын туягын мүнтүп коюп карасам, могул жакта келип атат. Анан Асылхан дагы айт, эми актерго мындай да. Мен го ат тепти, мен жатып алып эле иштеп аттым да. Жоксо жүдөп, эптеп, септеп басыпчы. Анан Кудай сактасын, башка бирөөнү тепсе, аны актерлор аткара албай калды. Актерлор аткара албагат. Анан ошон үчүн айтабыз, сен айтпет, жөн, сен дублер кылабыз, эме дейм. Макул дейт да, анан эле тартканы келген барып туруп өзү кылып салат. Секирген немесин Асылхан. Ал дагы негизи өзү улак тарткан бала да. Актерлорго келип айта турган болсок, баягы эл арасында ушундай да сөздөр айтылып атат. Эки башкы каарманды тең казактардан коюлуп калыптыр, кыргыздарды деле тартса эмне болот эле деген дагы ой пикирлер айтылып атат да. Анан ушуга жообуңуз. Биринчиден эки башкы каарман эмес. Эки башкы каарман деп мен кимди эсептейм, бул Асылхан, анан Кайнардын ролун аткарган, анан Эмиль, анан Назым байке, Мендебайев. Мен ойлойм, биздин тасмада 4 башкы каарман бар ушулардан. Негизинен. Бирок анан алып келгенде деле айыл өкмөтү, анан тренер да, көп негизи. Анан бир жери баарыбыз биринчиден Кудайдын пендесибиз. Экинчиден жок дегенде ошо кинону саясатка аралаштырбай эле коелу. Эмне казак болсо эле ал дароо эле жаман адам же жаман актер болуп калабы. Биз миңдеген адамды кастинг аркылуу көрдүк. Эң арасынан менин көңүлүмө жаккан Асылхан болду.
актерлук чеберчилиги жагынан атка мыкты минет. Аны ошондой эле буга чейин мындай аброю, авторитети таза. Эч кандай скандалда жок, өзү түз жүргөн, өтө жөнөкөй бала экен да. Мисалга алсак, ал ошол эле Алматы шаарынын шаардык кеңешинин депутаты, эң жаш депутаты. Эл өзү шайлап алган да. Акчасы деле жок эмес, жок, баскан турганы эң жөнөкөй. Ошондой эмелерди чыдап, бирден алган, аны кечке эле гречка жей беребизби, анан же кечке эле ушундай эме тамак жей беребиз, макарон жей беребизби деген бир да сөзү болгон эмес. Жылдыз деп айтпайсың да. Мен ойлойм, мен өтө кубанычтамын. Ушу Асылханды тартып алганыбызга. Салам Нью-Йорк тасмасына башкы каарманды тандаш үчүн бир интервьюларыңызда айтыпсыз, 4000ге жакын киши келип кастингге катышкан деп. Салам Нью-Йоркко караганда бул эми экшн болуп атат, драма болуп атат, көпөрү. Канча актерду ушундай сындан өткөздүңүз? Канча сан эсеп барбы? Негизи баш аягы бизде кастинг бир нече этаптан өтөт да. Анан биринчиси ошол биз жарыялайбыз. Ким кааласа келип сүрөткө тартабыз. Анан сүрөткө тартып, бул каарманга жарашчудай деп. Мисалы үчүн биз Кайнарды ошентип таптык да. Жарашчудай деп туруп аны чакырып, видео кастинг кылабыз. Кичинекей үзүндү берип, аткарчы дейбиз. Аткарып көрчү деп. Анан аткарып көргөндөн кийин ушуну мындай аткардың, мындайраак аткарып көрчү деп. Ар тараптуу көрөбүз. Ал жагы туура болсо, анан жана ошо кинодогу костюмдарды кийгизип, сүйлөттүрүп, анан башка каармандарды алып келип жанына коюп, алар сүйлөтүп, экөөнүн ортосунда кандай экөө чогуу бир кадрда кандай көрүнүшөт, эми мындайча айтканда бул өтө узун, анан жоопкерчиликтүү мындай процесс да. Анан Көкбөрүгө негизи башында ошо биринчи этапка 3000 адам келген да. Арасында таанылуу деле актерлор болсо керек, сөзсүз түрдө. Жакшы. Сиздин оюңуз боюнча Кыргызстандагы кинолорду көрүп жүрөсүз болуш керек. Кимиси кайсы режиссердун киносу мыкты деп мындай өзүңүздүн баамыңыз менен айтып бере аласыз? Мен азыр чет жакта окугандыктан көбүн көрө албай калып атам. Бирок ушу Лос-Анджелеске алып келишиптир, Атанын керези деген. Мага аябай жакты ошол кино. Бакыт Мукул, Дастан. Анан мен көрүп алып, ушу камер медитация же түштө жүргөндө жакшы бир эме таасирленип чыктым да. Мага аябай жакты. Ушу акыркы көргөн кыргыз тасмалары ошол болду. Анан баягы ырчылардан угуп калдым. Мен ошо менимче Кайрат Примеровден уктум окшойт. Сиз баягы ырчыны тандаганда да, саундтрек ырдай турган ырчыны тандаганда дагы актерду тандагандай тандайт экен. Аябай ушул ырчыга жарашабы образ, ушул ырдаса кандай болот деп тандап иргип отуруп, анан мен ырдап калдым деп мага айтып калды да. Балким ушул тандоону туура кылганыңыздан балким ушундай ийгиликтер жаралып аткандыр. Негизи ал жакта негизи мен ойлойм ийгилик Кудай жалгасын. Биринчиден бул Кудайдан, экинчиден ушу менин командамдын, биздин командабыздын, ушу Нурбек Айбашев деген биздин продюсерибиз бар. Ушул жааматтын күч аракетинен деп ойлойм да. Анан албетте сен киноңдун жүзү болот, киноңдун мындайча айтканда элге сунуштаган элчиси болот. Ошо камера алдындагы адамдарды өтө кылдаттык менен тандайбыз да. Актерлор болобу, жана ырчы болобу. Анткени биз камеранын артында көп таанылбайбыз да. Ал эми ошол биздин мындайча айтканда эл алдында элчиси ошол актер менен ырчы болот да. Ошондуктан дайыма кылдаттык менен. Анын ызычуусу жокпу, мындай опур-топур сүйлөбөйбү, ошол жагында аябай баамдап караш керек да. Алдыда кандай план коюп атасыз же сценарийлер барбы, дагы кандай кинолар чыгат? Руслан Акундун дагы бир киносу чыгыптыр деп эмне күтө алабыз? Кудай буйрса пландар көп. Азыр Көкбөрүнү жыйыштырып алалы биринчи. Андан кийин болсо биз 2-3 идеябыз бар. Бирөө бул ата менен апа жөнүндө. Алардын кичинекей небереси бар, жалгыз небереси бар. Баласы менен келини жоготуп алгандан кийин өзлөрү багып болгон күч аракетин жумшап 20 километрге чейин ата өзү өжөр болот да мындай. Алып барып эмеге гимназияга мен балам окутам, чокутам деп
болгон эме кылып өстүрүшүп, анан баласы Кудай жалгап жакшы өсүп, анан чет өлкөдө Европада окуусуна өтүп, өз күчү менен бүтүп аткан болот. Анан ошол жактан стипендиясынан, анан репетитор болуп иштеп, акча чогултуп, ошо ата апа силер ушуну көргүлө деп жөнөтөт да, келгиле депчи. Анан карыя менен байбиче өлө сүйүнүп алып кетебиз деп атканда, карыянын кан басымы жогору, жүрөгү оорулуу болгондуктан учканга болбойт дейт да, доктор. Самолетко түшкөнгө болбойт дейт. Анан эме барбай калдык деп капа болуп отурса, байбиче айтат, тиги өжөр мен аяка самолет менен бара албасам, жөө барсам дагы, машина менен барсам да барам дейт да. Анан экөө Европаны көздөй, анан ошо машина тосуп келет да. Анан ошолордун башынан өткөргөн окуясы, ушу кантип небересине бараткан. Ошондой бир тасма даярдап. Кызыгууну жаратат экен чындыгында. Болсун. Анан сиздердин ошол сиз азыр мисалы кино көк бөрүнү коюп жатасыздар, анан ошол көрүүчүлөрдүн арасынан батир утуп алсаң болот деген бир жарнама жүрөт да. Бул батирди коюу кино ошол биз ойлогондой жыйынтыкты бербей калышы мүмкүн, ошон үчүн батир менен кызыктыралы деген болуп атабы, же кайсыл бир курулуш компанияларынын сиздерге болгон сунушу болду, эмне болду ушул жагы? Негизи эле бул биринчиден биздин 2 өнөктөшүбүз бар. Аларга чоң рахмат. Ошо экөө бардынан көптөн азы болуп, ушулар эле колдоого, ушул көк бөрү тасмасы, бул намыскөй жигиттер жөнүндө тасма, биздин өлкө жөнүндө тасма деп макул болушту. Бул биринчи эң башкы өнөктөшүбүз бул Молбулак компаниясы. Өнөктөштөрдү атабай эле коелу, э? Атабай эле коелу. Анда ишенбейт да элдер. Аларды атабай эле коелу, бирок ушул батирди айта кетсеңиз негизги. Батирди жаш жигиттер бар экен. Эми атабасам болбойт да, кантип ишенбейт. Бизде жарнама деген түшүнүк бар да. Айт групп деген компания. Болбойт. Да. Алар келишти, Бул жерин кесип салабыз. Көрүп туруп, аябай мындай баам беришти да, айтты. Ушул ыраазычылык катары, мисалы үчүн биз мамлекеттен бир да тыйын албайбыз. Тескерисинче биз дайыма салык төлөп келебиз болгон кинолорубуздан. Анан ушул ыраазычылык катары ушу биздин көрүүчүлөр арасында эми ар бирине сөзсүз түрдө батир бере албайбыз да. Анан ыраазычылык катары бир батир ойнотпойлукпу депчи. Алар сизге сунушташты. Анан биз сүйүнүп эле макул болдук. Бирок батир чоң эмес. Дароо эле айтып коеюн. Бул бир бөлмөлүү батир, 35 квадрат, бирок жаңы салынып аткан үйдөн да. Бир бөлмөлүү болгондо деле, эми азыр билеттин саны канча болот? Билеттин суммасы канча болуп атат азыр? Орто эсеп менен бир 150-160 Ошо 160 сомго билет сатып алып, кадимкидей эле бирөөсү ийгилик утуп алса болот. Ийгилик жылмайсаң утуп алса болот, э? Ошондой болот. Көргөн адам барып, билеттин артына аты жөнүн, телефонун эметип, анан кутучага салып коет. Анан ошонун арасынан биз тандабайбыз мында. Лототрон менен. Лототрон сыяктуу да алып чыгабыз да 20-декабрь күнү. Бирок анан биз мына жакшы ниет менен аябай сүйүнгөнбүз. Ушундай жакшы болуп турбайбы элдер десек, анан бирок же элдин көңүлү калганбы, же кандай, көп ишенбейт экен да. Мен аябай таң калдым. Анан мисалы үчүн биз буга чейин бирөөндө эле алдап келген эмеспиз, же мисалга алсак, биз алдаган күндө эле ал батирди бизге бербейт. Биз аны өз чөнтөгүбүздөн чыгарган жокпуз. Булар адамдар өз ак ниети менен келди, биз ак ниети менен ошону ойнотолу дедик. Анан кепилдик берем, баардыгы ак, түз, чынчыл болот. Экөөбүз барып салалы, э? Балким ийгилик биз тарапта болуп калса, утуп калышыбыз мүмкүн. Анан ошондуктан дагы биз анан эме деген шарт киргиздик да. Мисалы үчүн менин туугандарым, жакындарым, Нурбектин туугандары, жакындары, биздин топтун, кинотеатрлардын жана директорлору, ошокто иштегендердин жакындары, туугандары катыша албайт да. Уткан күнү дагы ал берилбейт аларга. Берилбейт, кайра башынан ойнотулат да. Баракелде. Жакшы. Түшүнүктүү. Сизге чоң рахмат. Келип маек куруп бергендигиңиз үчүн, деги эле көк бөрү кино тасмасы үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сиздерге. Көпчүлүк жакшы маанайда айтып атышат. Ооба. Анан албетте алда койгон максаттарыңыздар, пландарыңыздар иш жүзүнө ашып, буюрса дагы мыкты бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүнөн көрүүчүлөрдү топтой турган кинолорду тарта бериңиздер. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бизде конокто режиссер Руслан Акун болду. А биз болсо Таң Мамай программасын улантабыз.